71 депутат каттоодон өттү. Анда биринчи маселени баштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров келди. Урматтуу депутаттар, анда дагы бир жолу толугу менен бүгүнкү күн тартибин добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 68, каршы жок бар 68, катталды 73, күн тартибин толук кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Сөнбекович, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн анты Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда берилет. Андыктан министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүү аземин баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Кулубаев Жээнбек Молдокановичти борбордук трибунага чакырам. Саламатсыздар. Мен Кулубаев Жээнбек Молдоканович Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Батырова Гүлнара Маришевнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Батырова Гүлнара Маришевна Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Текебаев Тилек Кыдырмаевти борбордук трибунага чакырам. Мен Текебаев Тилек Кыдырмаевич Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын.
Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев Таалайбек Омукеевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ибраев Таалайбек Омукеевич, Кыргыз Республикасынын энергетика министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга, Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликтүү тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Максутов Алтынбек Аскаровичти борбордук трибунага чакырам. Мен Максутов Алтынбек Аскарович, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу депутаттар, урматтуу ант берген министрлер кабинетинин мүчөлөрү, сиздерди бүгүнкү кызматыңыздарга киришиңиздер менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, адилеттүүлүк, калыстык, Кыргыз элине жана Кыргыз мамлекетине берилгендик менен чын дилден кызмат өтөп беришиңиздерге тилектешмин. Урматтуу депутаттар, биз экинчи маселеге өтсөк, экинчи маселенин алдында Акылбек Усенбекович экинчи маселеге тийишелүү министрлерди башкасын, жооптуу адамдардан башкасын алып, сиз чыга берсеңиз болот, ишиңиздерди аткара бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Биз экинчи маселени кароого өтөбүз. Урматтуу депутаттар, анда экинчи күн тартибинде экинчи маселени кароого өтсөк, Бишкек шаарында 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети караган. Баяндамачы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Сөз Камчыбек Кыдыршаевич, борбордук трибунага. Отыруға тестесе. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүн Бишкек шаарында 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган
Kırgız Respublikası menen Özbekistan Respublikası ortasındagı Kırgız-Özbek mamleketlik çegarasının ayrım uçakları jönündө kelişimdi jana Kırgız Respublikası Ministrler Komiteti menen Özbekistan Respublikasının hökümetinin ortasındagı Kempirawat suu saktagычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлорун сиздердин карооңуздарга алып келип отурабыз. Бул мыйзамдардын долбоорлору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитеттеринде каралган жана жактырылган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, кыскача маалымат берип кетсем, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасынын жалпы узундугу 1472,82 километр аралыкты түзөт. Анын 1170,53 километр тилкеси 2017 жылдын 5 сентябрында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык бекитилген. Калган 302,29 километр чегара тилкеси эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын деңгээлинде макулдашылып жазылып бүттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөнкү участкаларды калтырып жазууга жетиштик. Биринчи, Гавасай 12.849 гектар Өзбек ССР Кемпиrawat сол жээк каналын курбагандыгы үчүн. Көксерек 105 гектар. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы менен кошо. Баястан 212 гектар. Уңгартоо 35 гектар. Уюлдук компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын антенналары жайгашкан. Акташ 100 гектар. Карасуу шаарын кеңейтүү максатында жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн. Демаркация учурунда мурда 2017 жылдын 5 сентябрында жазылып, бекитилип кеткен Карабелес участогундагы 25 гектар жер аянтын Алапакор районунун Көксерек айылын калтырып жазуу, кайрадан калтырып жазууга жетиштик. Шахрихансай каналынын башталышы участкасынан Өзбек тарап тосуп пайдаланып келген 19,5 гектар жер аянты Өзбек тарапка калтырылып, анын ордуна 19,5 гектар жер аянтын Өзгөн районунун пайдалануусуна алуу жагы макулдашылып, картографиялык материалдары даярдалды. Баса белгилеп кетсек, урматтуу депутаттар, ушуга көңүл буруп койсоңуздар, себеби дегенде көптөгөн адамдар туура эмес маалыматтар таратып атышты. Муну мына ачык айтканга азыр туура келет, жана ачык айтабыз. Ушул маалыматтар чындык экендигин билсеңиздер. Баса белгилеп кетсек, Орто Токой суу сактагычы жайгашкан жер аянты жана компенсация катары алынган жер аянттары да толугу менен Кыргыз Республикасынын карагына калтырылып жазылды. Жана Орто Токой өтүп кетиптир, тияк бияк дегендердин баары калп жалган болгон, мунун баары өзүбүздө калды, биздин жерибиз, биздин платинабыз боюнча. Эми Кемпиrawat суу сактагычы жөнүндө маалымат бере кетсем, урматтуу депутаттар, Кыргыз ССРнин Министрлер Совети жана Өзбек ССРнин Министрлер Совети 1965 жылдын 11 декабрында номер 559/656 биргелешкен токтому менен Кемпиrawat суу сактагычынын курулушуна байланыштуу айрым маселелер боюнча 1965 жылдын 23 сентябрындагы жана 12 ноябрындагы протоколдору бекиткен. Аталган биргелешкен токтом менен бекитилген 1965 жылдын 12 ноябрындагы протоколдун 1 пунктуна ылайык Кемпиrawat суу сактагычынын суусу каптап калган жерлердин ордуна компенсация катары берилип жаткан жерлерди Кыргыз ССРнин курамына, ал эми Кемпиrawat суу сактагычынын чашасынын астындагы жерлерди Өзбек ССРнин курамына киргизүү менен Кыргыз ССР менен Өзбек ССРнин ортосундагы республикалык аралык чек-араны өзгөртүүгө макулдук берилген. Өзбек ССРнин Министрлер Совети 1965 жылдын 15 декабрында номер 659 токтому менен Кемпиrawat суу сактагычынын курулушуна байланыштуу Кыргыз ССРине
компенсация катары, жер компенсациясы катары Andijan oblusundan 2966 gektar, Fergana oblusundan 1161 gektar жер аянттарын берген. Өткөрүлүп алган жер аянттарындагы чегара сызыгы өзгөртүлүп кайрадан жазылган жана ал жазууларды Кыргыз ССР Министрлер Совети бекиткен. Жалпысынан 4127 гектар жер аянты Кыргыз тарапка берилген. Өз кезегинде Кемпирова суу сактагычын куруу үчүн Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1965 жылдын 22 октябрындагы номером 475 токтомуна ылайык Өзгөн жана Кара суу райондорунун аймагынан 5731 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Бул 5731 гектар жер аянты бүгүн суу сактагычтын 908 горизонталына туура келет. Суу сактагычтын көлөмүн 900 горизонталга түшүрүү менен чегараны жазганда анын аянты 4485 гектарды түзөт. Натыйжада мурда суу басып калган 5731 гектардан 1246 гектар жер бошойт. Аны Кыргыз тарап айыл чарба багытында пайдаланса болот, жана бул жерлер 1246 гектар жер Кыргыз Республикасынын жер балансында калды. 4121 гектар жер аянты 1965 жылы компенсация катары алынган. Ошондуктан 900 горизонтал менен мамлекеттик чегараны аныктоону эске алганда, Өзбек тараптан Кыргыз тарапка дагы 358 гектар жер берилбей калган. Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1973 жылдын 17 сентябрындагы номер 325-Б буйругу менен бекитилген Кыргыз ССР менен Өзбек ССР ортосуна жер жана суу маселелерин жөнгө салуу боюнча республика аралык кеңешменин протоколу бекитилген. Ал протоколдо Өзбек ССР Кемпирова суу сактагычын куруу үчүн ажыратып берилген жер аянттарын толугу менен компенсациялап берген деп жазылган. Бирок Кыргыз тарап акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен ошол берилбей калган 358 гектардын ордуна 1000 гектар жерди Өзгөн жана Сузак райондоруна бөлүп берүү жөнүндө макулдашып протокол менен бекитилип, картасы сызылып даярдалды. Жыйынтыгында компенсация болбой калган жер үчүн дээрлик 2,5 эсе көп жер алынып жатат. Тийиштүү адистер жерине барып 900 горизонтал кайсыл жерден өтүшүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана жашоочуларга түшүндүрүп так көрсөтүп беришет. Кемпирова суу сактагычынын курулуусуна байланыштуу 1965 жылы компенсация катары төмөнкү жерлер алынган. Алабука районунун Көксерек жана 1-Май айыл аймактарынан 1307 гектар айдоо жана жайыт жерлер. Ошондой эле бул аймакта кыргыз жарандарынан турак үйлөрү бар 10 кожолук жана жер үлүштөрү жайгашкан. Экинчи, Аксы районунун Кербен шаарына жана Кашкасуу айыл аймагына жалпы 571 гектар жер аянты. Бүгүнкү күндө ал жерлерде Кербен аэропорту жайгашкан 52 гектар, калкынын саны 275 адамды түзгөн Жетиген айылынын бир бөлүгү жайгашкан 15 гектар, ФАП, мечит жана балдар бакчасы, жарандардын жер үлүштөрү жайгашкан. Үчүнчү, Ноокот районунун Шамалдуу Сай участогу 1088 гектар. Анын ичинде калкынын саны 2750 адамды түзгөн Достук айылы 55 гектар. Ошондой эле адамдардын жер үлүштөрү жайгашкан. Төртүнчү, Араван районунун Найман участогу 148 гектар. Анын ичинде калкынын саны 1600 адамды түзгөн Эсенбай айылы 32 гектар. Кадамжай району 1013 гектар. Анын ичинде Көктала участкасы 758 гектар. Анын ичинде калкынын саны 16278 адамды түзгөн Достук, Көктала жана Маяк айылдары жайгашкан. Пылдырак участогу 255 гектар. Анын ичинде калкынын саны 4700 адамды түзгөн Исбайрам жана Пылдырак айылдары жайгашкан. Жалпылап айтканда,
Өзбек ССР'нин Кемпирабад суу сактагычынын курулушуна байланыштуу 4127 гектар жер аянтын компенсация катары алынып, азыркы мезгилде ал жерлер толугу менен өздөштүрүлүп, 25 миңден ашуун кыргыз жарандары туруктуу жашап келүүдө. Ошондой эле турак жай, короо, жолдор жана социалдык объектилер курулган. Көптөгөн жарандарыбызга жер үчтөрү катары берилип, менчик укуктары каттоодон өткөрүлгөн. Мындан сырткары Кемпирабад суу сактагычын биргелешип башкаруу үчүн Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы өкмөт ортосунда өкмөттөр аралык макулдашуу түзүлүп, азыркы мезгилде аталган макулдашууну сиздердин карооңуздарга алып келип отурабыз. Бул макулдашуунун шарттары боюнча кыргыз тараптын суу чарбы адистери Кемпирабад суу сактагычынын платинасына кирип, суунун деңгээлин жана бөлүштүрүүчү лимиттерди көзөмөлдөп турушат. Ошондой эле Өзбек тарап Кемпирабад суу сактагычынын айланасында инженердик техникалык жабдууларды орнотпойт. Балык уулоого, мал сугарууга, айыл чарбасына сууну пайдаланууга эч кандай тоскоолдуктарды кылбайт деген милдеттенмеси макулдашууга киргизилип бекитилген. Макулдашууга киргизилип бекитилген. Жыйынтыгында алынган жерлер, урматтуу депутаттар, биринчи Гавасай 12849 гектар, экинчи Көксерек 105 гектар, үчүнчү Баястан 212 гектар, Уңгарто 35 гектар, Акташ 100 гектар, Карабелес 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар. Суунун көлөмү 908-ден 900 карзалга түшкөндө 1246 гектар жер бошоду. Жалпы 15500 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Бул жер аянтына 1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Biz жалпысынан 19700 гектар жер алдык. Суунун астындагы 4485 гектар жерди бердик. Почти 5 есе көбүрөөк жерди алдык. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы менен Коңшу Өзбекстан Республикасынын жана эки элдин ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо максатында өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоого жана аймактын бүтүндүгүн бекемдөөгө багытталгандыгын эске алып, сиздердин карооңуздарга белгиленген тартипте киргизилген мыйзам долбоорлорун колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Менин маалыматым бүттү, суроолоруңуз болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаевич, отуруп турсаңыз. Азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич сөз сурап атат. Анда сөз Садыр Нуркожоевич сизде. Рахмат, урматтуу калайык калк, урматтуу депутаттар. Бүгүн тарыхый күн. Эзелдеден бери Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турган күн. Ошондуктан бүгүнкү ратификация маселесине мен дагы катышып, ушул тарыхый жооптуу учурда башымды катып олтуруп албастан өз пикиримди билдирип кетейин деп келдим. 2 мүнөт убакыт сурадым, убакыт бергениңиздерге рахмат. Мен дагы Камчыбек Кыдыршаевичти кичине толуктап кетейин. Себеби менин толуктоом алдыда сиздер бере турган суроолорго жооп катары болуп, суроолор азаят го деген үмүттөмүн. Чек ара маселеси кандай чечилип жатканын баяндамачы Камчыбек Кыдыршаевич толугу менен түшүндүрүп айтып берди. Түшүнбөгөн кишиге деле түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Канча жер, кайсы талаш жерлер бизге өткөндүгүн көрдүңүздөр. Алар жөнүндө кеп кылбай эле коеюн. Менин айтайын дегеним, Кемпирабадтын алдында жаткан жерибиз кетип жатат деп ызы чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин баяндоосунан кийин суу астында жаткан 4127 гектар жер 1965 жылы эле Өзбекстан менен алмашып кеткенине күбө болдуңуздар. Ошого карабастан ызы чуу чыгарып, кокус Кемпирабад кургап кетсе, суу астында жаткан жер өзгөндө калсын деп кыйкырып жатасыздар. Биринчиден, суу кургабайт, дагы кылымдар бою суу агат. Адам атадан бери адам баласынын жашоосу
уланып келе жатат, кыямат кайымга чейин улана берет. Суу кургап кетсе, суусуз жашоо жок. Адам баласынын жашоосу да токтойт. Экинчиден, макул. Суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Айланайын деп алмашат. Анткени аларга суудан бошогон таш, кум баскан сайдын кереги жок. Ал жерге же пахта эге албайсың, же шалы да эге албайсың. Үчүнчүдөн, кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Өзбек туугандардын башы жакшы иштейт. Ошол үчүн бизден 30-40 жыл алдыга кетишти. Биз болсо дагы деле кыйкырыктан башыбыз чыкпай жүрөбүз. Самолет, тик учакты айтпай эле коеюн, биз 30 жыл ичинде ширеңке чыгарган фабрика салбаппыз. Бүгүн ушундай алмашуу кылалы, силерге чек аралаш жерден 4000 гектар айдоо жерди берели, суу кургап кетсе, суунун алдында жаткан жер өзгөнгө калсын десек, айланайын деп макул болушат. Анткени суу 100 жыл, 200 жыл керек болсо дагы бир нече кылымдар бою жатарын билишет алар. Ага чейин бул жерди колдоно берели деп дароо макул болушат. Ошол үчүн шашпай тургула, урматтуу өзгөндүк туугандар. Ошол суу астында жаткан жер керек болсо 1 жылдан кийинби жерди 10 жылдан кийинби же 100 жылдан кийинби алмашып алабыз. Ага чейин өзүбүз иштетип туралы. Азыр бүгүнкү келишим менен бекитип, чек араларыбызга чекитти коюп алалы. Бир эле өзгөн менен маселе чечилип жаткан жок. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча 1,5 миң километрге жакын чек ара маселеси чечилип, чекит коюлуп атат. Ал эми, урматтуу депутаттар, сиздерге кайрыларым, ушундай мамлекеттин тагдырын чечүүчү маселеге келгенде жоопкерчиликтүү мамиле кылсаңыздар. Албетте, баарыңарды айткандан алысмын, бирок бирин экин депутаттар добуш бербейм, өкмөт менин суранычымды аткарбай жатат, суранган кадрларымды кызматка албай жатат деген сөздөрдү айтып жаткандар бар. Эгер мен же министрлер кабинети жеке маселебиз менен келсек, мейли колдобой эле койгула. Бул маселе мамлекеттин түбөлүк бүтүндүгү, коопсуздук үчүн кабыл алынып жаткан мамлекеттик маселе. Бул маселеге жеке таарыныч менен мамиле кылган туура эмес, урматтуу депутаттар. Бул маселеге башыңды оорутпай, кийинкиге жылдырып салбайсыңбы деген дагы коллегаңыздар болду. Жок, андай болбойт. Бүгүн чечпесек, кийин мындай ийгиликтүү келишимге жетиш биз үчүн өтө оорго турат. Мындай ийгиликтүү жеңишке жете да албай калышыбыз мүмкүн. Күндөн күнгө, жылдан жылга кошуна элдердин саны өсүп жатат. Муну баарыңыздар көрүп турасыздар. Жерлер тарып баратат. Кийин чечебиз деп калтырып койсок, ошол мезгилде 19 000 гектар жер эмес, 1 сотук жер үчүн кан төгүлөт. Буга чейин деле канча аскерлерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз чек ара чырынан өлүп кетишти. Мына 30 жыл ичинде өзүңүздөр билесиздер. Популисттик кылып, же элдер кыйкырып жатпайбы деп элге шылтап, добуш бербей, кворум кылбай, отурумдан чыгып кетип жатканда депутаттар жок эмес. Мамлекеттин тагдыры чечилип жаткан маселеде андай кылбаңыздар. Бийликке оппозиция боло бериңиздер, бирок мамлекетке оппозиция болбоңуздар, сураныч. Жөнөкөй калкыбыз мындай маселелерде кагаздарды көрбөгөндөн жакшы билишпейт, түшүнүшпөйт, ошон үчүн кыйкырышат. Сиздер көрүп атасыздар. Мына далилдүү документтер колуңуздарда турат, архивдик документтер. Кимдер каршы кыйкырбасын, маселени терең изилдеп чыгып, мамлекетке пайдалуу келишим болуп жаткандан кийин жоопкерчиликтүү мамиле жасасаңыздар жакшы болот эле. Сиздерди эл мамлекеттин тагдырын чечет деп ишенип шайлаган. Анан ушул тагдыр чече турган маселеде мен ооруп жатам, же командировкага кетип калайын деп кетип калганыңар туура эмес. Бул эл ишенимине жоопкерсиздик мамиле, урматтуу депутаттар. Эч коркпоңуздар. Биз туура жол менен кетип бара жатабыз. Жер берип жаткан жокпуз. Тескерисинче мурдагылар берип жиберген жерлерибизди кайтарып алып жатабыз. Фактылар менен, тарыхый, архивдик документтер менен Камчыбек Кыдыршаевич далилдеп берди. Дагы кандай далилдер керек бизге? Биз бүгүн эң туура кадам жасап, туура чечим кабыл алып жатабыз. Буга тарых баасын берет.
мына могу кагаздардай болуп, бардык документтер архивде калат. Ошондуктан бүгүнкү убактылуу жеке кызыкчылыктарды четке кагып, каршы чыгып жаткан саясатчыларга кошулуп алып, ушуну колдоп коеюн, досум болот эле деп чолок акылдык кылбастан түбөлүктүү Кыргызстанды ойлойлу. Ошол үчүн бул маселеге жоопкерчиликтүү мамиле менен добуш беришиңиздерди суранам, урматтуу депутаттар. Рахмат. Рахмат, Садыр Нуркожоевич. Урматтуу депутаттар, маалымат иретинде айтайын, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кечээ президентибиз биздин Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамда жазылган регламент кол коюлган күндөн баштап, жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет деп бүгүн расмий түрдө расмий гезит Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Бүгүндөн баштап жаңы регламент менен иш алып барабыз. Андыктан баарыңыздарды бүгүнкү биздин жаңы регламентибиздин кабыл алынып ишке кириши менен куттуктайм. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча баяндамачыга суроолор бар, андыктан табло бериңиздер, аппарат. Жазылыңыздар. Урматтуу баяндамачы Камчыбек Кыдыршаевич, биз жаңы регламент менен иштеп атабыз. Жаңы чечимибиз боюнча борбордук трибунага келсеңиз, борбордук трибунадан суроолорго жооп берсеңиз. Анда биринчи сөз депутат Мамытов Талант Турдумаматовичте. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катчылары. Урматтуу кесиптештер, албетте маанилүү маселени карап атабыз. Бул тарыхый чечим болот. Ошондуктан бардык болгон суроолорду кенен берип, жоопторду алсак деген ойдомун. Камчыбек Кыдыршаевич, билесиздер, делимитация, демаркация маселесин ушул комиссия жүрүп атканда Нокен районунун Бүргөндү участкасына караштуу Койгулак деген участок бар. Бул Малисун объездной жолу. Мына ошол участокта bundan 1,5 ай мурун биздин кадастр чыгып, белгилерди коюп, отметкаларды коюп баштаган экен. Бул боюнча мен алдын ала маалымат бергем. Жаңы белгилөө ушул белгилерди койгон учурда Бүргөндү айыл өкмөтүнө кеткен арык Өзбекстан тарапта калып атат деген маалымат чыккан. Бул боюнча мага дагы бир топ кайрылуулар болду. Ал арыктан Бүргөндү айыл өкмөтү 24 000 калкы бар, целый айыл өкмөт суу пайдаланат, суу ичет. Ошол маселе боюнча түшүндүрмө берип койсоңуздар, кандай чечилди? Урматтуу Талант Турдумаматович, бул маселе, бул сиз айткан маселе бүгүн карап аткан ишке эчкене тиешеси жок. Так, эчкене тиешеси жок. Бул маселенин бардыгы мурдагы 2017-жылы 5-сентябрда кабыл алынган мыйзамдын тегерегинде болгон. Ошондон ошол мыйзамды ачып карасаңыз, ал жерде так көрсөтүлгөн. Кайсыл участок каяка өткөндүгүн. То есть мен алдымда эми ар бир участокты азыр жаттап калууга мен мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондон бул маселенин именно бүгүн каралып аткан маселеге эчкене тиешеси жок. Эгерде сиз мына депутатский запрос кылдыңыз, биз сизге жазуу түрүндө толук жооп берип коелу кийинки маалда. Макул, кошумча тактайлы. Бул жерде жанакы биздин келишме боюнча водоохранный зона биз камсыз кылат экенбиз да. Кайсыл жерде? Водоохранный зона деген түшүнүк бар экен.
Жанакы Кемпироваттын тегерегинде водоохранный зона бар экен, белгилениш керек экен. Ошол канча метрди түзөт? Бул водоохранный зона, бул биздин мыйзамыбызда кабыл алынган. Бул биздин Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын башкаруу мыйзамында кабыл алынган. Жана ал Өзбекстанга тиешеси жок. Ал бизге тиешеси бар. Кыргызстанга тиешеси бар. Бул Кыргызстандын мыйзамы менен. Канча метрди түзөт ошол? Канча метр экен, мен чөт эсимде жок. Канча метр эле? Барбы тиешелүү министрлер? 500 metrге чейин биздин. 500 метрге чейин экен. Түшүндүрмө берип койсоңор. 500 метр бул водоохранный зона деген эмнени билдирет? Жок, бул жер мындай болот. 500 метр жерде мен айтайын, уруксат берсеңиз. Бул жерге чоң курулуштар курулбайт. Чоң курулуштар курулуп, үйлөр курулбайт, салынбайт. Жана бул жерге жанагыдай бир ошо сууга зыян келе турган бир курулуштар курулбайт да. Эгер жеңил курулуштар болсо, аны дагы биздин ошо суу департаменти айыл чарбасынан уруксат алып гана курулат. То есть бул биздин мыйзамыбызда каралган. Бул Өзбекстандын мыйзамына тиешеси жок. Түшүнүктүү. Тиешелүү министрлик тагыраак жооп берсеңиз деле. Процедурасы, тартиби кандай?